Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, лайк басканды жана катталганды унутпаңыздар. Биз абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү видеодо биз Neostyle компаниясынын өзгөчө бир проектси жөнүндө видео презентация кылып бергенге аракет кылабыз. Сиз көрүп турган бир кабаттуу үйдүн проектси Аламедин районунда жайгашкан. Жердин өлчөмү 9 соток, ал эми үйдүн узун туурасы боюнча 12,1 17,8 метр болуп, 228 квадраттык метрди түзөт. Үй өзү бир кабаттуу, заманбап стилинде иштелип чыккан. Үйдүн чатыры конверт түрүндө бекитилип иштелип чыккан жана металлочерпица менен капталат. Жасалгоого өтсөк, өзүңүздөр көргөндөй эле сыртына чаптала турган материалдын көбү травертинден капталып, үстүндөгү жасалгоосу бул декоративдик боз түстөгү штукатурка менен шыбалат. Терезелери пластик антрацит цветте коюлат. Үйдүн кире беришинде өзүңүздөр көргөндөй эле сол жагында жашылча мейкиндиктер жана бадалдар отургузулат, жана ушундай эле скамейкалар, отургучтар коюлса, үйдүн кире беришинин оң жагында 2 унаага эсептелген навесной гараж жайгашкан. Терраса жагына өтсөк, ушундай чай иче турган эмериктер коюлат жана ушундай жыгачтан жасалган декоративдик композиция менен козулот жана ал ошондой эле тосмо функциясы сыяктуу ойнойт. Жана бул жагында очоккана барбекю зона жайгашкан. Жарыктандыруу боюнча үйдүн ар тараптагы фасадтарында ушундай эки тараптагы жарыктандыруулар менен жабдылат. А короодо болсо ушундай узун сапаттуу жарык менен камсыз кыла турган көчө жарыктандыруулар орнотулат. Короонун ушундай өзгөчө боз цветтеги брусчаткалар менен капталат. Эми үйдүн планына өтсөк, сиздер көрүп тургандай эле тамбурдан кирип, андан кийин биз чоң кенен конок бөлмөсүнө өтөбүз. Андан ары бизге ашкана бөлмөсү, терраса, жалпы жуунуучу бөлмөлөр, кладовая, 3 балдардын уктоочу бөлмөсү, ата-энелик уктоочу бөлмө жана анын жанында жуунуучу бөлмөлөр жайгашкан. Жалпы квадратурасы 228 квадрат болуп чыкты. Демек, бул проекти ичи сырты ийгиликтүү иштелип чыккан деп жыйынтабасак жаңылбайбыз. Эгерде сизге ушу сыяктуу өңү ичи туура чийилген проект керек болсо, биздин Neostyle компаниясына түз чалып же соц тармактар аркылуу кайрылсаңыз болот.